Соңку күндөрү Кыргыз Республикасынын эл артисти, казактын эмгек сиңирген артисти Саламат Садыкованын айланасында жагымсыз кептер тарап коомчулукту дүрбөлөңгө салууда. Эл кызы тоого эс алганы барганда аны сөзгө чалып чыгууну каалагандар атайылап суроо узатып, жооп берип жаткан учурундагы кыска үзүндүсүн кесип, элди бөлүп жарган адам катары сыпаттап интернетке чыгарган. Таза кыргыздар алай кара кулжа. Мына анан нарын албетте нарын. Нет, ат башычы бүт уйгурларга аралашып кеткен. Жок, Кочкор менен ат башы. Эми ошо ат башы менен нарын мына балам кечирип койсун. Жок, кочкорлуктар уйгур Эми деген. ушундай экен да балам, кирүүчү. Видео тартып аткан көргөн эмесмин мен. Чын көрсө аны кимдир бирөө ар жактан тартып атыптыр. Анан мен оюмда кирим жок эле күлүп, ооба туура айтасыз. Биз кичине өзбектешкен элбиз, өзбектерге жакын болобуз. Сиздер тиякта чек араңыздар Кытайга жакындарсыздар. Ушуну алып барып турганан бизди Кытай деди деген темага жанагы өздөрү кайсы сайт экенине да кызыкпадым, балам. Бул ызы чуу дооматтан чок басып калган жаным ошолорго киргенден неметип калдым. Болбой эле ошол али күнчө ошол басылбай жатат. Соңку күндөрү эл артистинин артынан жаман сөз көп ээрчиди. Буга чейин Саламат Садыковага сакалчандарга асылдың деген жалаа жаап жаманатты кылышкан. 5 күн мени интернетте жалган жалаа менен сен сакалчандарга асылдың деген жалаа менен доомат кылып турушту. Анан аларга бир жашы жап-жаш балдардын алдынан өтүүгө туура келди. Карасам жашы 25-тин төгөрөгүндөгү бала бир жердин болгондо да имам экен. Ошол баш болуп мага күн чачып турушту. Мен айттым, айланайын балам дедим. Сен кандай ошого ишенесиң? Илимденген чөйрө бир жакшы бир тияктан тарыхтан алып маселе көтөрсөңүздөр деген жакшы оюмду айтам деп. Этектен жогору чыгыңыздар деген. Мына көрдүңүзбү? Андан ошентип 5 күн токмок жеп, мен моралдык жактан болбогон жерден сынган көңүлүмдү агартканы баргам. Ал сөздөрдүн таасири бүгүнкүгө чейин токтой элек экен. Саламат Садыкова эгемендүүлүк күнүнө карата Ала Тоо аянтына барса, ал жактан да жагымсыз сөздөрдү агыткандар болгон. Айтылбаган сөзгө жээлигип алгандар от алып бүгүндө мына азыр борбордук аянтта ишенесизби? Эл болгондо кийин элден айланайын келип сүрөткөзүшөт экен. Токтоп айралып түшүп койгон жеримен кармап алып, ар аңкылдады, бери аңкылдап өттү алдыман, айтпаганда айтып, жап-жаш кыз келип сүрөткө тартып туруп, видеого тартып, аерден да өзүнүн мүдөсүн аткарды. Бул ойлоймун, бул уят болот. Бул надандык, бул тарбиясыздыктын белгиси. Айланайындар, өзгөчө жаштар. А дегенде сиздер сурап, билип, ичине кирип, маселени чоо жайып. Анан ошол жерден ооба, эгер ооздон жаңылган болсом, туура эмес сүйлөгөн болсом, мен мойнума ала турган кишимин. Саламат Садыкова өз дарегине айтылган жаман сөздөрдүн айынан абалы начарлап барып, бүгүн бир аз өзүнө келген. Элге эмгеги сиңип, кадыры арткан, атагы алыска кеткен сыйлуу кызыбызга жасалган мындай мамиле акылман элдеги билимдүү чөйрөнүн намысын ойготту. Андыктан эл ичиндеги кадыр билген инсандар коомчулукту акылга чакырып, эл ырчысын каралоону токтотууну өтүнүшүүдө. Бүгүн эгемендүүлүк күнүндө, кыргыз элинин чоң улуу майрамынын күнүндө мен айтып коеюн дегеним, баягы агасы катары, тарых илимдеринин доктору, профессор адам катары кыргыз эли бир, биз бири-бирибизди сыйлайлы, бири-бирибиздин анча-мынча сөздөрүбүзгө терикпейли, биз бири-бирибизди сактап калалы. Анткени биримдикти сактоо биздин мамлекеттин өнүгүүсүнүн келечеги, ошонун бир негизи. Жаман ой менен элди бөлөйүн же болсо андай бир бирөөнүн аброюна, бир элдин аброюна же болсо бир областтын аброюна шек келтирейин деген мааниде эмес. Багы сөз арасында бир кичине жерин кыстарып алып эле мынтип койду дегендин өзү чоң жаңылыштык. Эми аны келип алып эле тепкилеп жатып калып, анан биздин өзүбүздүн улутта бир энени сыйлоо керек да негизичи. Анан эми кандай болгон шартта дагы ошол бир кичинекей сөздү алып эле анан дүйнө жүзүнө баягы өзүбүздү улутту уят кылып атабыз да. Биз мына ушинтип кыргыздар бөлүнө берсек, жарыла берсек, биздин келечегибиз коркунучу болот. Азыр биздин чоңдордун оозун карап отурган жаштар кайка барат. Алар да бөлүнөт. Биз ушинтип барып, биздин жаш кыргыз мамлекетинин мамлекеттүүлүгүнө коркунуч келтирип алабыз. Түндүк тараптагы туугандарыбыз казакка жакын болгону үчүн, түштүктөгүлөр өзбек элине жакын болгону үчүн тилдерибиз аралашып кетет. Анткени кылымдар бою биздин базарларыбыз бирге болду. Той тамашабыз бирге болду. Биз улутубузду шерменде кылып албаш үчүн ар бирибиз өзүбүздү сакташыбыз керек. Эмне материалдык оюордун астында ойлонуш керек. Башыбызга жакшылап ойлонуп туруп, ушул материалды мен койгон атам канча менин аброюма,
үй бүлөмдүн аброюна же болбосо мага окшогон бир адамдын аброюна шек келтирбейби деп туруп анан салыш керек да. Касиеттүү көл дейли, таалайлуу талас жер дейли, теңири тоолук төр дейли, бактылуу баткен эл дейли, ордолуу бошум күнөстүү жаллабатым, сара өзөн чүйүм кең дейли. Бишкек каалабыз. Ушунун баары 7 туган кыргыз эли 7 жылдыгында бир бололу. Ынтымагыбыз бир болсун. Тамашаны чыңга айлантырып, аны шардана кылып, эл арасында болгондо да кыз кишини. Саясатта канча кишилер жаңылып жазылды. Аларды эч ким сынга ала албайбыз. Анан арабыздан тамашага айланган сөздү тартып алып чыгарып жибергени өтө оңой иш. Керек болсо небересиндей кыздар балдар бүгүнкү күндө ошол жерде акарат кылып жазып атышат да. Биз ошончо жылды кыргыз элинин ушул кыргыз жери деген ыры, мен мисалы кимди укканда балким мен кээде анчалык таасир бербейт, бирок мен кыргыз жерин саламат эженин аткаруусунда укканда мен кадимкидей денем жыйрылат. Мен толкунданам, менин көзүмө жаш алам да, ушунчалык толкундануу менен угам. Мен ошол деңгээлде аткарылган башка кайсы ырчынын ошондой ырлары бар. Саламат Садыкованын элге кылган эмгегин бир гана кыргыз эл эмес, башка мамлекеттер да баалап келет. Анын кыргыз жери деген ыры өлкөнүн гимни сыяктуу кабыл алынып калган. Улуулукту боюна сиңирип, кадыр баркка жеткен ырчыбыздын оозунан чыккан сөз элди бөлүп жаруу максатында айтылбаганын көпчүлүк жакшы түшүнүп турат. Андыктан айкөл элибиз асылдын баркын билип, майдаланбаса экен дешет журт арасындагы жакшылар. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.